Аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндө ал кандай багытта өзгөрөрүн мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Өткөн жумадагы Атлантикадан чыккан жаан чачындуу циклон Орусияны ээлеп алган болчу. Ал азыр жылуу отуруп чыгышка карай багыт алып, өлкөнүн түштүк чыгышынан орун алды. Бирок бул циклондун артынан дагы бир чоң Атлантикалык циклон пайда болуп, ал азыр Европа өлкөлөрүнө жаан чачынды төгүп жатат. Ал циклон эртең Борбор Азия өлкөлөрүнө жетиши ыктымал. Мындай климат Кытайдагы этникалык кыргыздар жашаган жерлерге да жетиши мүмкүн. Бирок түштүктө жайгашкан Ак Суу шаарына таасирин бербейт. Эртең шаарда күн ачык болот. Түндүгүндө жайгашкан Үрүмчү шаарында кар жаап, абанын температурасы төмөндөйт. Циклон эртең Казакстандын түштүк чыгышынан орун алат. Ошондуктан түндүктө жайгашкан Астана шаарында күн бүркөлгөнү менен жаан чачын күтүлбөйт. Алмата шаарында болсо күнү бою кар жаайт. Өзбекстанда алдыда жаан чачындуу күндөр күтөт. Фергана өрөөнүндө жана Ташкент шаарында абанын температурасы жогору болгондуктан кар ордуна жаан жаайт. Анча алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө асман ачык бойдон калат. Түркмөнстанда аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Себеби Каспий деңизинен согуп турган шамалдын багыты өлкөдөгү булуттарды туш тарапка айдап, күндүн бети кез-кези менен көрүнүп турат. Дашогуз өрөөнүндө эртең асман ачык болсо, Ашхабадда кар жаап, кайра эле кечинде токтойт. Тажикстанда суук аба ырайы күтүлөт. Душанбе шаарында эртең менен жааган жаан күндүзү карга айланат. Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында кар жаашы күтүлөт. Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде жаан, кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаашы. Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү жана жолдор тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге. Ал эми Ысык көл акваториясында 14-29 метрге чейин жетиши күтүлөт. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Андыктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.